Истигфардын артыкчылыгы. Улуу жараткан Аллах Таала аяттардын биринде мындай дейт. Алар таквалар күнөө иштерге барып, өздөрүнө өздөрү зулумдук кылган кезде Аллахты эстеп дароо күнөөлөрү үчүн кечирим сурашат. Али Имран сүрөсү 135-аят. İslam alımlarından Alqama менен Асфат Кутман сахабалардан Азирети Абдуллах бин Масудтун мындай дегенин айтышкан. Аллах Тааланын ыйык китебинде 2 аят бар. Кимде ким пендечилик кылып, күнөө жасап алган соң ошол 2 аятты окуп кечирим сураса, Аллах Таала аны кечирет. Бул 2 аяттан бирөөсү Али Имран сүрөсүнүн 135-аяты. Экинчиси Ниса сүрөсүнүн ким күнөө иш кылып же өз жанына зулумдук кылса, андан соң Аллахтан кечирим сураса, анда ал Аллахтын кечиримдүү, мээримдүү экендигин билет деген маанидеги 110-аяты. Мактоо менен жараткан эгеңди даңктагын жана андан кечирим сура. Албетте ал тооболорду кабыл кылуучу. Наср сүрөсү 3-аят. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала өзүнөн көп кечирим сураган адамды кайгыдан, туңгуюктан алып чыгат. Ага күтпөгөн жерден рызкысын ыролойт деген. Абу Дауд. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир куттуу хадисинде мындай деген. Мен жараткан Аллах Тааладан күн сайын 70 жолу кечирим сурап тообо кылам. Бухари. Рас, Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бардык күнөөлөрү кечирилген болсо да, ал күн сайын Аллах Тааладан кечирим сураган. Куттуу хадистердин дагы биринде чынында эле жүрөгүм кээде дүйнө иштерине чулганып калат. Ошондуктан Аллах Тааладан күнүгө 100 жолу кечирим сурайм делет. Муслим. Ал эми Кутман сахабалардан Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху айтып калтырган куттуу хадистердин биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Жанымды чексиз кудретинде кармап турган Аллахка ант берем. Силер күнөө кылбасыңар, тообо кылып кечирим сурабасыңар, Аллах Таала силердин ордуңарга күнөө жасап, өзүнөн кечирим сурай турган коом алып келип, аларды кечирмек. Муслим. Күнөөлөрүнө өкүнүп, аларды жасабоого сөз берүү менен кечирим тилеп тообо кылган адам күнөө кылбагандай тазарат. Бирок бир жагынан кечирим тилеп, экинчи жагынан күнөө жасай берсек, бул чын дилден кечирим тилебегенибиздин далили болот. Кимде ким чын дилден кечирим тилей берсе, Аллах Таала ал адамдын кайгысын кубанычка, түйшүгүн жакшылыкка айлантып, ага эч күтпөгөн жерден мол рызкы ыролоп берет. Дуа жалгыз жараткан Аллахка гана кылынат. Ал эми анын акыбети пендеге тиет. Аллах Тааланын жакшылыгы, ырайымы чексиз. Күнөөлөрүбүз канчалык көп болбосун, жараткан Аллах Таалага чын жүрөктөн жалынып чалбарып, тообо кылып кечирим тилесек, иншаллах Аллах Таала кечирет. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Тообо истигфар дуалары. Ар бир адам күнөө кылышы мүмкүн. Адам баласы алсыз жана кемчиликтүү болгондуктан напсисине, шайтанга азгырылышы толук ыктымал. Мына ушундай учурларда дароо жараткан Аллах Тааладан кечирим тилеп, ыйманын жаңылап алышы зарыл. Тообо бул кайдыгерликтен улам жасаган тигил же бул күнөөгө чын жүрөктөн өкүнүп, Аллах Таалага алакан жайып, ал ишти экинчи жасабоого сөз берип кечирим тилөө. Аллах Таала чексиз боорукер, чексиз мээримдүү зат. Аллах Таала өзүнө шерик кошуп, тообо кылбай өтүп кеткендерден сырткары бардык момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечирет. Ыйык Куранда жараткан Аллахтын кечиримдүүлүгү жөнүндө көптөгөн аяттар маалымдайт. Маселен, алардын айрымдары төмөндөгүлөр. Ким күнөө иш кылып же өз жанына зулумдук кылса, андан соң Аллахтан кечирим сураса, анда ал Аллахтын кечиримдүү, мээримдүү экендигин билет. Ниса сүрөсү 110-аят. Аллахтан кечирим сура. Анткени Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Ниса сүрөсү 106-аят. Бирок Аллах Таала аларды сен алар менен болгон кезде жана алар кечирим сурап жаткан учурда жазалабайт. Анфал сүрөсү 33-аят. Күнөөлөрүң үчүн кечирим тиле. Эртең менен жана кечинде жараткан эгеңди даңазалап даңкта. Гафир сүрөсү 55-аят. Жараткан эгеңерден кечирим тилеп, ага тообо кылгыла. Ал силерге белгилүү мөөнөткө чейин рахат жашоого ыролойт. Жакшылык кылгандарга сообун кайтарып берет. Эгер Аллахтан жүз үйрүсүңөр, чынында силер үчүн улуу күндүн азабынан коркомун. Куд сүрөсү 3-аят. Тообо кылып кечирим тилөө ошол эле учурда күнөөкөр пенденин жүрөгүн кошо тазалайт.
Бұл жөнінде құтты хадистерде мындай айтылады. Жүректерді да жез сияқты дат басат, алардың датын истихвар кетереді. Сілерге оруңарды айтайын ба? Сілердің оруңар күнөөлөрүңөр, ал эми анын дарысы истихвар. Аллах Таала тобо кылып кечирим тилегендердин күнөөлөрүн кечире тургандыгы жөнүндө мындай деген. Улуулугума ант берем. Алар менден кечирим тилеген чакта мен аларды кечирем. Тобо кылуунун адеп тартиби. Эң алгач буга чейин жасаган күнөөлөрүбүзгө өкүнүп, мындан кийин ал күнөөлөрдү жасабоого, ошондой эле жүрөгүбүздү кирлерден тазалоого ниет кылабыз. Бирөөгө карыз болсок, аны ээсине берип же ээсин ыраазы кылып карыздардан кутулуу керек. Тобо кылганга чейин даарат мүмкүн болсо гусул алабыз. Андан соң тынч жерде тобо ниети менен 2 рекет намаз окуйбуз. Бул намазда Фатиха сүрөсүнөн кийин каалаган сүрөнү окуса болот. Бирок кээ бир алымдар Фатихадан кийин 1-чи рекетте Кафирун сүрөсүн, 2-чи рекетте Ихлас сүрөсүн окуу абзел дешкен. Намаздан кийин тизе бүгөп, кыбылага бет алып, алакан жая Аллах Таалага жалынып жалбарып, көз жашыбызды төгөбүз. Жасаган күнөөлөрүбүздү эстеп, чын дилден өкүнүп, мындан кийин ал күнөөлөрдү экинчи жасабоого сөз берип, кечирим тилейбиз. Бардык дуалар сыяктуу эле, бул дуаны да эң алгач бисмиллах менен жараткан Аллахты даңктап, сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу менен баштап, салават менен бүтүрөбүз. Бүт күнөөлөрүбүздүн кечирилиши үчүн бул дуаны да окуу абзел. Маниси: кечире көр, о жараткан Аллахым, кечире көр, о жараткан Аллахым, кечире көр, о улуу айкөл Аллахым. Эгер мен колум менен, тилим, көзүм, кулагым жана башка мүчөлөрүм менен билип билбей кандай күнөө кылган болсом, мен анын баарына чын дилимден өкүнөм. Бушайманмын. Экинчи ал күнөөлөрдү кылбаганга сөз берем. Күнөөлөрүмдү кечире көр. Мындан кийин күнөө кылбоого мага күч берекер, о жараткан. Пайгамбарлардын алгачкысы Азирети Адам алейхиссалам, акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бул экөөнө жана экөөнүн ортосунда бул дүйнөгө келип жашап кеткен пайгамбарлардын баарына ишендим. Алардын баары чыныгы пайгамбарлар. О жараткан, өзүңдүн алдыңан алып жеткирген кабарларынын баары тең туура. Муну тилим менен айтып, жүрөгүм менен тастыктап ишендим. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Тобо. Бардык мусулман эркек аял тобо келтирүүгө тийиш. Алла Таала Куран Каримде мындай дейт: "О имандуулар, Аллага чындап тобо кылгыла." Башка бир аятта: "Алланы унуткандардан болбогула. Алла аларга өздөрүн унуттуруп салган. Дал ошолор бузукулар" деп айтылат. Аяттагы Алланы унутушту деген сөз Алла Таалага берген убадаларынан тайып, анын буйруктарына моюн сунуудан баш тартышты деген маанини туюндурат. Алла да аларга өздөрүнө унуттурду деген сөз болсо, жаман нерселерден баш тартып, жакшы иштерди жасоону Алла аларга унуттуруп койду деген мааниге келет. Айша энебиздин радиаллаху анха айтуусуна караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Аллага жолугууну каалаган киши менен Алла да жолуксу келет. Ага жолугууну каалабаган киши менен Алла да жолугууну каалабайт. Аяттын аягындагы дал ошолор бузукулар деген сөз менен Алла Таалага каршы чыгып, өз акыреттерин кыйроого учураткандарды, өзүнүн туура жолунан чыгып кеткендерди айтып жатат.
Негізінен дене құмарына байланышқан күнөөлөрдүн кечирилишинен үмүт кылууга болот. Бирок түпкүлүгүндө текебердик жана ширк болгон күнөөлөрдүн кечирилишин күтүү кыйын. Себеби иблистин каршы чыгуусунун түпкүлүгүндө текебердик жана менменсинүү жатат. Мына ошондуктан өлүм келе электе күнөөлөрдөн баш тартып, тобо келтирүү керек. Себеби Алла Таала мындай дейт: ал өз пенделеринин тобосын кабыл алат, күнөө иштерин кечирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдөн тобо келтирген киши эч күнөө кылбагандай болот деп айткан. Бир икаяда мындай деп айтылат: бир киши кылган күнөөлөрүнүн баарын бир дептерге жазып жүрчү. Бир күнү дагы бир кылган күнөөсүн жазуу үчүн дептерин ачты. Бирок дептерде күнөөлөрү эмес, төмөнкү аят жазылуу экен. Алардын күнөөлөрүн Алла жакшылыктарга алмаштырат. Ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жиби турган учур келбедиби? Силерден мурдагы китеп берилгендерге окшобогула. Убакыттын көп өтүүсү менен алардын жүрөктөрү катып калган жана алардын көбү бузукулар. Башкача айтканда, ширкти ыйманга, зынаны кечиримге, күнөөнү бейкүнөөлүккө жана Аллага моюн сунууга алмаштырып коет. Азирети Умар Мадинанын көчөлөрүн кыдырып баратып, койнуна шарап катып бараткан жигитти жолуктуруп калат. Умар радиаллаху анху: "Койнуңа эмне салып алгансың?" деп сурайт. Жигит чындыкты айткандан уялып ичинен: "О жараткан Алла, мени Азирети Умардын алдында уят кыла көрбө, айыбымды жашыра көр. Мындан ары эч качан шарап ичпейм" деп жалбарат. Анан Умарды карап туруп: "Момундардын башчысы, бул жөн эле уксус" деп жооп берет. Азирети Умар: "Кана көрсөтчү" деп сурады эле. Жигит койнундагына ага сунду. Текшерип көрүшсө чын эле уксус болуп чыкты. Мына, бир пенденин башка бир пендеден коркуп кылган тобосын карагылачы. Чын дилден кылынган тобонун урматына Алла Таала шарапты уксуска айлантып койду. Эгерде күнөө иш жасаган бирөө кылган күнөөсүнө өкүнүп, чын дилден тобо келтире турган болсо, Алла Таала анын бардык күнөөлөрүн соопко айландырып коет. Абу Хурайра радиаллаху анху баяндайт: бир күнү куптан намазын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге окугандан кийин сыртка чыктым. Жолдо баратсам, алдыман бир аял чыгып: "Абу Хурайра, мен бир күнөө кылып койдум. Тобо кылсам кабыл болобу?" деди. "Кандай күнөө кылдың?" дедим мен. "Зына кылып, кийин ошол зынадан төрөлгөн баламды өлтүрдүм. Сен курапсың. Аның аз келгенсип, дагы бир жандын өмүрүн кыйган экенсиң. Эми тобо кылсаң да болбос деп Алланын алдында касам ишем" дедим. Муну угуп аял эстен танып жатып калды. Ал тууралуу ойлонуп баратып өзүмчө: арабызда Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам турганда, мен өкүм чыгарып салыпмын го деп, дароо кайтып барып, окуяны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга айтып бердим. Алланын элчиси мындай деди: "Өзүң да күнөөкөр болдуң, аялды да кыйроого учураттың. Алар Аллага кошуп башка кудайларга табынбагындар. Алла өлтүрүүгө тыюу салган, тирүү жанды укуксуз өлтүрбөгөндөр жана аягы суюктук кылбагандар. Кимде ким муну жасаса, ал жазага тартылат. Кыямат күнүндө алардын жазасы 2 эсе болот жана ал анда түбөлүккө кор кылынат. Ал эми ким өкүнүп тобо кылса жана жакшылык иштерди иштесе, анда Алла алардын жаман иштерин жакшы менен алмаштырып коет. Акыйкатта Алла кечиримдүү, мейирман" деген аятты уккан жок белең. Ошондо жаңылыш өкүм чыгарганымды түшүндүм. Алланын элчисин саллаллаху алейхи вассалам жанынан чыгып, менден өкүм сураган аялды ким таап берет деп кыйкырдым. Жаш балдар Абу Хурайра акылынан адашып калыптыр деп шыбыраша баштады. Мен аларга карабай чуркап жүрүп, баягы аялды таап маселени түшүндүрдүм. Ал кубанганынан кыйкырып жиберди. Анан: "Менин бир бакчам бар. Аны Алла жана анын элчиси үчүн садага кылдым" дедим. Икая. Күнөөкөрлүгү менен жалпы элге аттын кашкасындай таанымал бир киши Хасан Басринин сабагына келди. Ошол учурда Хасан Басри элге ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жиби турган учур келбедиби деген аятты окуп берип жаткан. Аятты окугандан кийин өтө жакшы баян куруп берди. Жамаат ыйлап укту. Аңгыча бир жаш жигит ордунан туруп: "О момундардын эң такыбасы, Алла мен сыяктуу күнөөкөрлөрдүн да күнөөлөрүн кечиреби" деп сурады. Хасан Басри: "Оба, Алла Таала сенин күнөөлөр үчүн кылган тобоңду кабыл алат" деп жооп берди. Бул суроо жоопту уккан баягы
күнөкөр кишинин өңү кубарып барып, бир кыйкырып алып, эстен танып чыгылды. Анан кайра өзүнө келип, Хасан Басриден: "О устаз, улуу Алла мага окшогон күнөкөр пенденин да тобосын кабыл кылабы?" деп сурады. Хасан Басри ага: "Күнөкөр пенденин тобосын кечиримдүү Алладан башка ким кабыл кылат?" деди. Ошондо жигит алакан жайып, төмөндөгүдөй дуа кылды: "О жараткан Алла, тобомду кабыл алып, күнөөлөрүмдү кечирген болсоң, мени түшүнүктүү жана зээндүү пенде кыла көр. Курандан жана илимден эмне уксам, эсиме сактап калайын. О жараткан Алла, мага өтө мукам үн насип кыла көр. Сенин Кураныңды окуганда, уккан кишинин жүрөгү канчалык каттуу болсо да жумшарып, иманга келгидей болсун. О жараткан Алла, мага адал жана эч күтпөгөн жерден ырыскы бере көр." Алла Таала бул пенденин кылган дуасынын баарын кабыл алды. Анын зээнин күчтүү кылды. Ал Куран окуганда уккан кишинин баары тобо келтирип, үйүнө ар күнү бир чөйчөк сорпо менен 2 нан келип турчу. Булардын кайдан келгенин да эч ким билчү эмес. Бул көрүнүш ал пенденин өлүмүнө чейин уланды. Бул Алла Тааланын чындап тобо келтирген пенделерине берген насиби эле. Анткени Кудай деген кур калбайт эмеспи? Bir алым пенде тобо келтиргенде тобосунун кабыл алынып алынбаганын биле алабы деген суроого бул тууралуу анык айтылган өкүм жок. Бирок анын белгилери бар. Алар пенде өзүн күнөөлөрдөн оолак көрөт. Жүрөгүндө кубаныч азайып, аламдан Алла Тааланын кудретин сезет. Жакшы кишилерге жанашып, бузуклардан оолактайт. Дүние байлыгынын азын көп, ахиретке байланыштуу иштердин көбүн аз көрө баштайт. Көңүлү ар дайым Алла Таала парыз кылган нерселер менен алек болот. Тилин тыят, ар дайым ойлуу жүрүп, кылган күнөөлөрүнө өкүнөт деп жооп берген. Бул баян жүрөктөрдүн ачкыча алыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Сайидул истихфар дуасы. Аллах Тааладан кечирим тилөөнүн бир топ дуалары бар. Чын ыклас менен кылынган бул дуалардын баары тең бирдей пайда берет. Мына ошол дуалардын өз ара даражалары бар. Биз сөз кыла турган Сайидул истихфар кечирим тилөөнүн өзгөчө дуасы. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дуа боюнча мындай деген: Истихфар дуаларынын эң кадырлуусу Сайидул истихфар дуасы. Маниси: О Аллахым, сен менин жараткан эгемсиң. Сенден башка Кудай жок. Мени өзүң жараттың. Мен өзүңдүн кулуңмун. Күчүмдүн жетишинче убаданы аткарууга жан үрөп жатам. Жасаган күнөөлөрүмдөн жалгыз өзүңө гана баш калкалайм. Мага ыролоп берген жакшылыктарыңды жана өзүм жасаган күнөөлөрүмдү мойнума алам. Мени кечире көр. Анткени күнөөлөрдү жалгыз өзүң гана кечиресиң. О мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсү. Пайгамбарыбыздын үммөтүнөн болгон белгилүү адамдардын тобо кылууларынын себептери. Зазан ал-Киндийдин окуясы. Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху күндөрдүн бир күнүндө Куфа шаарынын бир чет жагынан өтүп бара жатып, бузуку жаштардын чогулуп алып, арак ичип жаткандарын көрдү. Алардын арасында Зазан деген ырчы болгон. Ал мукам үндүү жана ыр аспаптары менен ойночу. Анын булбулдай үнүн уккан Абдулла бин Масуд радиаллаху анху кандай гана жагымдуу үн. Аттиң, ушул үн менен Аллахтын китебин окуганда деп чапанын башына чүмкөп кете берди. Бул сөздү угуп калган Зазан ал киши ким экендиги тууралуу жанындагылардан сурады. Жанындагы жолдоштору бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху экендиги жөнүндө кабар беришти. Зазан өкүнүп, колундагы аспапты сындырып, анын артынан тездеп жеткенге аракет кылып, шашылып туруп кетти. Ага жетип алдына туруп ыйлай баштады. Аны көргөн Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху аны кучагына бекем кысып, Аллах аны жакшы көрүп жатса, мен сени кантип жакшы көрбөй коюйн деди.
Андан соң Зазан тобы қылып, Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху менен бирге жүріп, Құран жаттады жана илиминен бир канча үлүш алды. Ошентип Зазан чоң алым болды. Бұл окуяны Абдуллах бин Масуд радиаллаху анху өзі риваят кылган. Бишир бин Аль-Харистин тобасы Мухаммад бин Дин-Нури айтат. Бишир бин Аль-Харистен мындай деп сурагандыгын уктум. Бұл даражаға жетишиңден башталышы қандай болды эле? Эмне себептен сенин атың эл арасында пайгамбарыбыздын аты сымал, белгилүү? Бишир бин Аль-Харис мындай деп айтты. Бұл Аллах Тааланын болгон сыйлыгы. Эми силерге эмне десем, мен бир ачуусу тез келген күнөөкөр адам элем. Бир күнү жолдо кетип бара жатып жерден баракча таап алдым. Анын ичинде Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазылуу экен. Аны чөнтөгүмө салып койдум. Чөнтөгүмдө экеле дирхам бар эле. Аларды атырга сарптап, баракка сүртүп жыттуу кылдым. Ошол түнү түшүмдө, о Бишир бин Аль-Харис, менин атымды жолдон көтөрүп, жыттуу кылып койдуң. Эми мен сенин атыңды бул дүйнөдө жана акыретте жыттуу кыламын деген сөздөрдү уктум. Мындай акыбалга жетишим ошол күндөн башталган. Ахбар Аль-Кардийдин тобасы Бишир бин Аль-Харистин бул окуяны айтканын Мултакат деген китебинен окудум. Ахбар Аль-Кардийдин алдында элем жана андан Аллахка кайтууң кандайча болду эле деп сурадым. Ал айтат, бир жолу үңкүрлөрдүн биринде каракчылык кылып жүргөн элем жана ал үңкүргө жык жайгашкан 3 курма дарактары бар эле. Ал курма дарактарынын бири кургап калган эле. Мен ошол курма дарактарды карап отурганда, бир чымчыктын курмалуу дарактын курмаларын кургап калган курмага ташып жатканын көрдүм. Чымчык тынбастан 10 чакты жолу ташыды жана ошондо жүрөгүмө туруп карабайсыңбы деген ой келди. Ортуман туруп ал кургап калган дарактын башын карасам, сокур жыланга ырыскысын жеткизип жаткан экен. Аны көрүп көзүмө жаш тегеренип, ыйлай баштадым. О эгем, бул жыланды пайгамбарың өлтүрүүгө өкүм берди эле. Ошондой болсо дагы, ал сокур жыланга сен ырыскыңды токтотпостон берип жатасың жана анын кызматына чымчыкты кепил кылдың. Ал эми мен болсо, сенин жалгыздыгыңды тастыктаган пендең болсом, жол тосуп каракчылык кылмакмынбы деп, эгеме кайрылып жатканда жүрөгүмө, о Ахбар, менин рахмат эшиктерим ачык деген сезимдер келип жатты. Ошол замат кылычымды сындырып, кылган күнөөлөрүмө катуу өкүнгөндүктөн башыма топурак сээп, Раббим, кечир деп ыйлап жаттым. Ошол чагымда жүрөгүмө дагы сен кечирилдиң деген сезим келди. Жанымдагы жолдошторум эсиме келтиришип, сага эмне болду деп сурап жатышты. Мен аларга, мен жаман адам элем, эми оңолдум дедим. Алар мага жооп кайтарып, биз дагы жаман адам элек, эми оңолобуз деп ыйлап тобо кылып жатышты. Мен дагы аларга кошулуп ыйлап жаттым. Көп ыйлай бергендиктен эсибизди жоготуп коюп жаттык. Ошентип 3 күндөн кийин бир айылдан өтүп бара жатсак, айылдын кире беришинде бир көзү жок кемпир отурган экен. Ал бизге араңарда Ахбар Аль-Кардий деген адам барбы деп сурады. Арабыздан бири, "Ооба, ага болгон кажатыңыз барбы?" деди. Кемпир, "Ооба, мен 3 күндөн бери Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды түшүмдө көрүп жатам. Ал мага балаңды калтырып кеткенин Аль-Кардийге бергиниң деди деп бизге 60 бөлүктөгү кездеме чыгарып берди. Аны алып үйүбүзгө кайтып келдик. Ал мага балаң калтырып кеткенин Аль-Кардийге бергиниң деди деп бизге 60 бөлүктөгү кездеме чыгарып берди. Аны алып үйүбүзгө кайтып келдик. Мас адамдын кылган тобосу. Бакрон бин Ахмад бул окуяны Юсуф бин Хусейндин айтып жатканын уктум. Мен Мисирлик Зунун деген адам менен бир өтө чоң эмес көлдүн жээгинде жүргөндө чоң чаянды көрүп калдым. Ошол чакта суудан чоң бака чыгып калды. Эң таң калыштуусу, чаян баканын үстүнө отуруп, баканы көтөрүп, көлчөнүн аркы бетине сүзүп алып өттү. Зунун бул чаян бул нерсени жөн жерден кылган жок экенин түшүнүп, артынан барууну чечти. Биз артынан ээрчи барсак, бир мас адам уктап жаткан экен. Аңгыча тиги мас адамдын иш жагынан көкүрөгүн көздөй сойлогон жыланды көрдүк. Баягы чаян жетише калып, уусу менен жыланды уруп өлтүрүп, кайра кайтып кетти. Зунун баягы уктап жаткан адамды ойготту. Ал көзүн ачып, эки жагын карап чочуп, эмне болгондугун сурады. Биз ага, "Эй жигит, Аллах Таала сени кандай баледен сактаганын билесиңби?" деп болгон окуяны төкпөй чачпай айтып бердик. Жигит ордунан туруп, "О Кудай, сага тоң моюндук кылганыма ушунча жакшылык кыласың.
Ал эми сага баш ийгендерге сенин сыйлыгың кандай деп кылып жүргөн иштерине өкүнүп тооба кылды. Падышанын жардамчыларынын бири болгон адамдын тооба кылуусу. Малик бин Динардан бул окуя мындайча айтылат. Менин бир көп жаман иштерди көп кылган кошунам бар. Ал тууралуу башка кошуналарым көп арызданчу. Күндөрдүн биринде аны арабызга чакырып, сен тууралуу кошуналарымдын бардыгы арызданып жатат. Сен бул жерди таштап кетишиң керек десек, ал мындайча жооп берди. Мен өзүмдүн үйүмдө жашап жатам, эч кайда кетпейм деди. Биз анын үйүн сатуусун талап кылдык. Ал баш тартты. Айла калбай, биз анда падышага арызданабыз дедик. Ал бизге жылмая карап, мен анын жардамчысы болом деди. Анда биз Аллахтан суранып, сага тетери дуа кылабыз дедик. Анда жигит, силерге караганда Аллах ырайымдуураак деп туруп кетти. Кечке маал намаз окуп, тетери дуа кыла баштадым. Ошол чакта кулагыма жашыруун добуш мындайча угулду. Ал адамга жаман дуа кылбагын. Ал жер бетиндеги Аллах сүйгөн пенделердин бири. Ордуман тура калып анын үйүнө барып, эшигин капкылай баштадым. Ал дароо эшигин ачты да, мен аны шаардан кубалаш үчүн келди деп ойлоп, кечирим сурай баштады. Мен ага, мен сени кубалаш үчүн келген жокмун, деп болгон окуяны айтып бердим. Анын көзү жашка толуп ыйлап, күнөө иш кылып жүргөнүнө өкүнүп, тооба кылды. Андан соң шаардан чыгып кетти. Бир нече убакыттан кийин ажылыкка жөнөдүм. Ал жакта Харам мечитинин ичинде топтолгон элди көрдүм. Жакын барып карасам, баягы кошунам ооруп, жерде кулап жатканын көрдүм. Элдер өлдү деп кыйкырып жатышты. Аллах Таала кошунама рахматын төксүн. Бул баян жүрөктөрдүн шам чырагы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.